Свет жок. Саат 6 кечки. Светти беспредел айтып өчүрбөйсүңөр деген себептен деп айтып койгонубуздан ушул гана домду, ошол комментарий жазып койгон адамдын үйүн, бир эле домду, жалгыз эле домду столбадан кыркып кетти. Себеби сөздү ачык айткандыгы үчүн. Жумга району боюнча рейстин начальнигине чалганда грубый отношение кылып, кыйкырып өкүрүп, ар кандай сөздөрдү айтты. Карапайым элдин жогору жакка эч кандай сөз өтпөйт экен. Билгенибизди кылышыбыз керек экен. Бүгүн дагы свет өчтү. Жалпы өчтү да, бирок свет өчүп эртең 9-дан баштап бир аз эле болду. Бүгүн связь дагы жок, эчтеке. Билайн да жок, мегаком да жок. Постоянно өчүрсө ушундай связь дагы ошо өчөт да биздики. Бирок жалпы өчүрдү весь Минкушты. Биздин өзүбүздүн домдун, лично домдун столбадан кесип кеткен боюнча улана элек. Рейстики деле начальник эч кандай чара көргөн жок. Көчөдө эле чырылдап чалдым эле. Ошо жана айттым го, Минкушта WhatsApp'та общий группа бар биздики. Минкуштардын жарандарынын айыл өкмөтү, ошо рейс бүтүп отурат да ичинде. Ошо комментарий жазып койгом мен. Светти беспредел өчүрөсүңөр, алдын ала айтпайсыңар дегеним үчүн. Именно менин домдун эки квартирада эки семья жашайбыз да. Астында үчүнчүсү бар, бирок больницада да. Берки жаныбыздагы экинчи эже кызы операция опытынан алда больницада да, күйөөсү эле бар үйүндө. Кичинекей неберелер менен. Эки семьянын светин өчүп койду, экинчи күн бүгүн уже кесип салган боюнча. Ошо жана комментарий жазгандыгым үчүн ошо өчүрүштү да. Башка эч кимдикин кырккан жок. Мен чалсам весь Минкуштун карыздарды кыркып жүрөсүз деди, бирок мен атайын кыдырып баарын көрүп чыктым. Эч кимдики эч кандай кыркылган эмес. Баары ошондой эле турат, биздики эле. Ошондо өчүрүштүк да, ачык сөздү айтып койгон үчүн. Анан ошондо мен айтам, эки жака кайрылам. Карыз биздики беле экенби? Элдин карызы толтура каралашып койбойсуңарбы? Эми аздан болсо да төлөйт элексиң, билген жериңе бар деп барганда грубый отношение кылышты да. Анан өзүңүз деле билесиздер, биякта кыйналып жашасак, ошондой үстөккө босток кылып, бизди каяка бара алмак элек, эмне алмак эле деп. Биздин эл, карапайым элдин үнү бийликке жетпей калбадыбы? Тем более Минкуш элин обреченный эл булар. Уранга уланган, өлсө өлүп кырылып калат деген чиновниктердин өздөрүнүн оозунан чыккан сөздөр. Анан биздики аз эле карыз болуш керек болчу. 5 миң бир нерсе деп атат да. Булар аябай лишний чаржат. Анан эмелери да толтура булардын дагы. Жанагындай счетчиги жок үйлөрдөн өздөрү счетчиги жок эле акчасын алышат, чөнтөгүнө салышат да. Бүттү, ага эме жазышпайт да, квитанция. Мурун контролерлорго деле канча төлөдүк, акчасын эметпей эле, жана квитанция жазбай эле ошончо унутуп калышып эле бири-бирине шылтап канча эметип кетишти. Сиздер через ошо контролер менен төлөйсүздөр да? Мурун ошентип төлөчүбүз. Анан баягы апрелде эле 1000 сом бергенбиз. Андан кийин кайнатам каза болуп калып, биз дагы кыйналып калган. Андан мурун кайным да каза болгон да. Жолдошум иштебейт. Бияктан дейин ай сайын 200дөн эле төлөшөт бүт барычы. Пенсионери болобу, несі болот. WhatsApp'ка да кире албайтым, ошо единицаны жоголтуп салып келсе. Азыр жалпы өчкөнбү, ошо сиздердики эле өчүрдү? Жок, биздин эле домдон, биздин эле столбанын эле, весь Минкуш боюнча биздин эле домда. Мен бүт баарын сурап, бүт баарын карап чыктым да. Ал себеп жанагы да. Мен комментарий жазганым үчүн мага өчүшкөндү. Рейске чалсам начальник билбейт экен өчүргөнүнчү. Анан тияктан караштырып, сенин карызыңа бар турбайбы, ошого такып атат да. Минкуштун болсо жана электрик ошол кылып атат да, эмеси начальнигичи. Ал ким Минкуштагы ошол эмес начальник? Ошо аты Элжар деген бала, бирок фамилиясын деле билбейм. Ошо да группада отурат. Ошо бир эже бар, ошол жазып комментарий. Анан мен ага кошуп жазгам да. Анан ал эжеге чалып коркутуптур да, эмне жазасың деп.
комментарий деп. Мага чаба албай эле эртең менен приказ берип койсо кесип атпайбы. Ошондо сиздер ошо 5000 бирдеме деген канча көп айдан бери төгө элексиздерби? Жок, биздики мурунку жительдердин жана пенясы бар да. Пенясы мурун карыздар. Ошолордун пениялары өзүнчө бар экен. Биз болсо улам колдон келген жана 500 болсо 500 төлөйбүз, 1000 болсо 1000 төлөйбүз. Ушинтип келатканбыз. Анан эме баягыда эмнеге мындай көп чыгат биздики? Жайлата жок болбу эле ошондой шығып этесек, эмеңерди, счетчиңерди алмаштырууга аябай туура эмес айлантат экен дегенде көп. Жок, показанияны деле келип карап вообще жазышпайт. Жанагындай эме умный счетчикпи? Жок. Эски кара счетчиктер бар го ошолда. Ошондой. Умный коюла элек да баарына тең жактатпайт. Дайында деле чыгарып беришет, эч кандай показания жазбайт. Жана май июнь деген ылдый күйдө болдук, кайнанемдикинде кайнадан болуп качып болуп. Анан анда деле эсептесе 700 сом чыгыптыр да. Элестетсеңиз, эчтеке жакпаса, свет күйбөсө, үйдө жок болсо кандайча? Показания жазбаса. Баягы эмени свет өчүп кеткенде мен ызы чуулганда келип кайме менен жолдошуман показанияны ошондо жазып кетиптир. Да мен айттым, показанияны жаздырбай койсоң болмок, вообще жазбаган показания каякта акчаны чыгарып жатсыздар деп. Бизге го ошентип шылталап атат, башка үйлөрдө кандайча кылып буларды эме кылып атат жана. Сиздер счетчиктер ошо үйүңөрдүн ичинде да, прям алар кирип көрө албайт да, сырттан. Сырттан көрө албайт, ичинде, постоянно эле үйдөбүз да. Жайлатып анан жылкы эле показания ай сайын эле барып жазып кетебиз деп атат да анан. Жок, жазбайт. Жазбайт. Жанагы счетчиги жок үйлөрдү мисалы өздөрү эле левый кылып атышпайбы. Алардан деле мисалы аябай толтура чыгат да, алардыкын кантип пинге оштурат. Ушундайлар көп мен куштачы, көп эле жашаган үйлөр жана антип склад кылып алгандар бар, колдонуп жүргөндөр. Алардыкы эч кандай акча төлөп эле жүрбөй. Ушинтип негизи өчүшкөн жок да, весь мен куш боюнча эске кыркса, мынтип жанагындай карыздарды мен чын эле унчукпайт болчумун. Бизде карыздар көп домдордочу. 18 000 дом менен карыздар бар, андан өйдө карыздары бар. Анан именно мен комментарий үчүн эле. Ошо мен гарантия бердим да, себеби менде WhatsApp'та комментарий. Ошо комментарийди эмне деп жаздыңыз эле, аябай эми ачып жаздыңыз. Мен комментарийди окуп берейинби? WhatsApp'тан эме удалить эте элекмин, андай деле аябай жаман деле жазган эмесин болгон, ошо элдер чырылдады да, сет эмнеге өчүрүшөт деп эметкене мен да кошулуп жазгам да. Анан айыл өкмөтүнөн дагы ызылдашып, айыл өкмөтү менен да биз ошо кеткенбиз телефондончу. Биздин тиешеси жок да, эмеге айтпайсыңар электриктерге деп. Атайын ошону өчүрүп жүргөм азыр. Кандай деле жаман сөз жок, просто ошо алдын ала айтып койбойсуңар деп. Бирөө голосовой жиберипти да, сетти ушундай беспредел өчүрөт, анан алдын ала айтып өчүшпөйбү деп эме голосовой кетиптир болчу да. Эми бул өнөкөт болуп калды го, жайлата каяктагы эле ремонт өтөт, эч кандай чайкын өчпөй эле бияктан эле өчүрүп атышат өздөрү эле. Айыл өкмөтүн карызын жабабыз дегендей эле айыл өкмөтүнүн сетинде кыркышаштыр да карыз үчүн. Ошондой сөз козголгондон мен ошо эме голосовойго эле туура элдин айтканын жаман көрбөй, алдын ала плановый өчүрүү болот деп объявить этип койсоңуздар болмок. Баягы күнү 4 күн өтөт деп алдын ала айттыңар эле, эл даярдан алдык, анан айтпай эле өчүрүп жатышса элдин кызыры келет да дегем да. Андан кийин айыл өкмөттө мурун иштеп кеткен бирөө комментарий жазыптыр да. Билбей туруп эле сүйлөй бересиңер, анан айыл өкмөткө да бирөө айткан, айыл өкмөт эмне иш кылат депчи. Ушундай эме кеткен да бияктан. Анан сүйлөшүлөтчү. Андан кийин уша кетишти. Ишара уша кетип, дагы бир комментарий ачык жазган эже бар, Сынара, таанып болушуңуз керек, 20 Сынара деген. Ал эжени группадан удалить этип салышты да. Анан мен жиним келип жаздым, правда глаза колит болуп жатасыңар да, группадан удалить эткениңер токтоткула, элдин кызырына тийбей. Ошол карапайым элдин атынан айтылган претензияны туура кабыл алып, оң сүйлөгүлө группадан удалить кылып жоготсоңор, айыл өкмөтү бул жакта эле турат го, жөөдө эле жетебиз дегенби. Анан бир группа ачып алып элди управлять этегиле деген. Көптөн бери өкмөттө иштеп, иштин жайын жакшы билсең, эл менен өкмөттүн ортосунда дипломат болуш керек. Ынтымакка чакырып, мен түшүнбөй десем, мен удалить этишти группаданчы. Андан кийин айыл өкмөтү мага чалды, айыл өкмөтүндө иштеген бир балачы. Анан ал менен уша кеттим да, айттым, группаны эмне себептен ачтыңар эле? Проблеманы айтабыз да, эми свет улам өчүп атса, свет менен кошо связьда өчүп атса, анан эми чайектен өчкөнү түшүнүп атабыз, бияктагын айтып атабыз го деп айтсам, ал макул эже коштуп коем деп кайра группага коштурду да, Тынар эже коштучу. Анан кайра эле рейстин эмеси ошо жана Элжар деген Тынар эжеге чалган окшойт да. Тынар эже айтты мага, эме Элжар чалып атат.
эмнеде эле өзүчү кылып атасыңар деп атат деди. Анан ал мен чечип алдым деди. А мага эч кандай чалган жок эле депчи. Анан эртең менен эле турсак, эртең менен саат 7-лерде келип кыркып кетти. Тиги ошол WhatsApp группа айыл өкмөткө тиешелүү, айыл өкмөттөгүлөр ачканбы? Айыл өкмөттө администраторлор ошо айыл өкмөттө да, анан жанагындай айтсак ошонун башка азыр ал айыл өкмөттө иштебейт, мындай эле эме да, ошо удалить этип салыштыр. Админ ошол экен да. Анан айыл өкмөттө жанагы балага чалып мен түшүндүрүп айткандан кийин тиги бала мага чалды да, эмне деп Кызылда айыл өкмөткө тиешип атат. Анан биякта сөтчүндө болуп атканда эмнеге силер удалить этесиңер деп ушундай эме болду. Анан айтсам, ал бала кайра кошуп тиги берки администратор болуп жүргөн баланы андан администратордон чыгарып коюптур да. Айттым да, элди ызычы кылбай эле түшүнүп койгула да, өзүңөргө эме кылбай, проблема үйбөй депчи. Ошондо свет именно свет жөнүндө ызычы болду да, анан комментарий жазгам, Тынар экөөбүз, анан Дабир эже үчөөбүз болдук да. Анан Тынар эже менен тиги бала Тынар эже аябай ызылдак да. Анда ага унчук албай чалып эле сүйлөшүп, биздикин болсо карысына такап кыркып салгыла деген да, башка эч кандай эме жок. Мен куштан эски башкаларды өчүрсө мен анда чын эле унчукпайт болчумун. Анда карызды аракет кылып таап, кошуналар менен төгүп бир нерсе кылмакпыз да. Бул жерден өчүш болуп атат да. Хорошо. Рахмат.